Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 91 кишиден лабораториялык жол менен жаңы аныкталды. Бул 10 күн мурдагы көрсөткүчтөн 23 кишиге көп. 8 сентябрда коронавирус 68 кишиге жукканы кабарланган. Саламаттык сактоо министрлиги коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова 18 сентябрдагы брифингде жаңы аныкталган учурлардын 7 Бишкекте катталганын билдирди. Ош шаарында 3, Чүй облусунда 11, Ош облусунда 15, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 2, Ысык көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 15, Баткен облусунда 20 кишиден вирус табылды. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 45244 кишиге жукту. Анын 41415-и айыкканы айтылды. Вирустан 1063 адам кайтыш болду. Учурда 547 бейтап стационарда, 1772-си үй шартында дарыланууда. Акыркы 2 күндөгү расмий статистика өлкөдө коронавирус кайра көбөйө баштаганын көрсөттү. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун 17 сентябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдиргени боюнча прокуратура жана башка укук коргоо органдары тарабынан 2018-2019 жылдары жана 2020 жылдын 8 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коррупция жана кызматтык кылмыштарга байланышкан 6541 факты катталып, сотко чейинки териштирүүгө алынган. Анын ичинен 1576 жазык иши боюнча тергөө аяктаган. Соттук кароого 965 жазык иши жөнөтүлгөн. Мунун ичинде 2018 жылы 391, 2019 жылы 344, 2020 жылдын 8 айында 230 иш. Бул жылдарда кызматтык жана коррупциялык кылмыштарга байланышкан жазык иштери боюнча мамлекеттик бюджетке 5 миллиард 826 миллион сом өндүрүлгөн. Ал эми 2,5 жыл ичинде кызматтык же коррупциялык кылмышы үчүн айыпталган 648 адам сот жообуна тартылган. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин камалды. 1 май райондук соту мындай чечимди 17 сентябрда кечке жуук чыгарды. Сот чечимине ылайык Чолпонбаев Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды. Анын жакындары да бул маалыматты бышыкташты. Чолпонбаев кызматта турганда шалаакылык кылган жана кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдаланган деген шек менен 15 сентябрда кармалган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат саламаттыкты сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына карата шалаакылык жана кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Териштирүүнүн алкагында ЭКС-МИНИСТР 6 июлда суракка чакырган. Борбордук шайлоо комиссиянын жумушчу тобу Жумабековдун каттоосун жокко чыгарууну сунуш кылды. Борбордук шайлоо комиссиясына караштуу маалымдоо жана үгүт иштерини контролдоо боюнча жумушчу топ жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун парламенттик шайлоого талапкер катары каттоосун жокко чыгарууну сунуш кылды. Бул тууралуу 18 сентябрда Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди. Карап чыгышты. Бул маселени Боршайкомдун жакынкы жыйынына чыгарышат. Жумабеков 14 сентябрда Таласка жогорку кеңештин төрагасы катары барып, жаңы төрөлгөн келинге 50 000 сом сүйүнчү берген. Алгач бул каражат спикердин фондунан бөлүнгөнү айтылып, кийин үй бүлөсүнүн атынан көрүндүк катары берилгенин расмий кабарлаган. 17 сентябрда парламенттин басма сөз кызматы кайра маалымат таратып, акча фонддон бөлүнгөнүн билдирди. Ошентип сүйүнчү акча тууралуу расмий маалымат 3 жолу өзгөртүлгөн. Төраганын фонду мамлекеттик каражат шайлоо эрежесине ылайык талапкер үгүт маалында мамлекеттик каражатты колдонсо административдик ресурсту пайдаланган болот. Чөнтөгүнөн акча берсе шайлоону сатып алуу болот. Ушунан улам БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова Кыргызстан партиясын шайлоо жарышынан четтетүүнү сунуш кылып, комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрүнөн колдоо таба алган эмес. Спикердин келинге акча бергенине байланыштуу маселени БШКнын карамагындагы жумушчу топ карап чыкмай болгон. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы төрага үгүткө катышпай жатканын, аймактарда иш сапарында жүргөнүн, буга жогорку кеңештин макамы жөнүндө мыйзам жол берерин билдирди.